Бишкекте саат 12. Баскан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-ка чейин Кыргыз радиосунда. Радио окуучулар, күн чубак программасы менен эфирде Кыргыз радиосу уктурууларын улантат. Биз менен бирге Кыргыз радиосунун тобунда болуңуздар. Программаны мен Чынар Айтоглу алып барам, режиссерлук пультта Марат Сейдалиев жана Адилет Артыкбеков кызмат кылат. Эми бүгүнкү биздин студияга чакырылган мейманды тааныштыра өтүрөйүн. Биздин студиябыздын кадырлуу мейманы бүгүнкү күн чубак программасынан таланттуу ырчы, дастанчы, деги эле көп кырдуу талант Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын эл ырчысы эстебес тобунун солисти Өмүрзак Кайыпов катышат. Куш келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз 1 саат аралыгында Өмүрзак Кайыпов менен бүгүнкү чыгармачылык иштер, чыгармачылыктан сырткары Өмүрзак Кайыпов өзүңүздөр жакшы билесиздер. Атайын бүгүнкү күндө биздин кыргыз музыкасында, элдик музыкабызда өнүкпөй келе жаткан бул дастанчылык өнөр деп моюнга алып келебиз. Ушул жанрды өнүктүрүү үчүн атайын бир жеке иштерди жасап жүрөт. Мына ушул иштер туурасында да сөз кылабыз. Анан албетте студияда бүгүн Өмүрзак Кайыпов келгенде жалпы угармандарыбыз күтөт. Мунун үнү булбулдукундай болуп таңшып, таңбы, түнбү, кечпи, түшпү, убакытты тандабаган, учурду тандабаган, светтин күйүп өчкөнүн тандабаган ырчы ошон үчүн жандуу түрдөгү ырлар аткарылат. Демине дем, күчүнө күч кошуп, оюна ой, жакшы пикириңиздерди жазып, SMS билдирүү жиберсеңиздер болот. Андыктан биздин Кыргыз радиосунун Facebook баракчасына келип кошулуңуздар дейт элем. Ошондой эле бизге байланышка чыксаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн суроо сунуштарыңыздар болсо 0312 коддон тери 391610 телефондорун региондордон кошобуз. Анан 0705 уюлдук телефону 65 66 10, ошондой эле 0552 деген телефон менен 391610 телефондоруна чыга алсаңыздар болот экен. Биз болсо уктуруубузду баштайлы. Өмүрзак мырза, ооба, биз сөзүбүздү мен жаңы эле угармандарга айтып өткөн ушул биздин элдик музыкадагы дастанчылык өнөр туурасында көбүрөөк кеп кылсамбы деп максат кылдым. Менин оюма кошулат болушуңуз керек, анткени бул жанрда өзүңүз жакшы билесиз. Биз көзүн көрүп калган улуу залкарларды да айталы. Эстебес Турсуналиев атабыздын аткаруусунда, Ашыралы Айталиев атабыздын аткаруусунда, андан кийинки Тууганбай Абдиев атабыздын аткаруусунда. Бул Кыргыз радиосунун бир көөнөрбөс мурасы болгон, кенч болгон, биздин жалпы кыргыз элинин руханий байлыгы болгон алтын казнада сакталып келет. Анан ошондон кийин эле ушул жанр бирин экин сейрек ушул бир казып отурсак, эмне деген керемет чыгармалар бар. Ошол чыгармаларды эле булар ырдап алып чыкканда, анан ошол бир солгундап, ушул дастан айтуучулардын бирин экин эле көрүнгөнү болуп калган учур болду да. Анан ушул нерсени колго алганыңыз мага абдан бир таасирлентүү менен бирге эле бир жакшы чыгармачылыктагы экинчи багытыңыз болду десем туура болор. Анткени бул жанрды өнүктүрүп өстүрсөк, бул жанр жөн эле жанр эмес, тарбиялык мааниси бар. Кыргыздын тарыхын, элдин басып өткөн жолун ошол эле учурда адамды бир адеп акылакка тарбиялай турган өнөр да. Албетте. Анан бул жанр боюнча бүгүнкү күндө атайын коом аштыңыздар, Коомдук фонд. Коомдук фонд аштыңыздар. Фонддор көп азыр. Анан ошол эле учурда фонддордун иштеп, алгылыктуу иш кылып, мынакей биз Айтыш коомдук фонду түзүлгөндө билесиз, кандай болор экен деп карап турдук элеки. Манасчылардын деле коому ачылбады, фонд ошол жерде эле ачылды эле, аны карап турдук. Эми азыр Кудайга шүгүр комузчулардын фонду деп ачылып атат. Эми бул ачылган жакшы, бирок андан нары ишти алып кеткен андан жакшы. Анан сиздердин ачылган фонд туурасында кеп баштайлы. Жакшы болот. Мына сиз жогорудагы Айтыш фонду, манасчылардын коомдук фонддору тууралуу сөз кылдыңыз. Фонд ачылгандан кийин азырактан иш жүрүп турса, анан иш өз жолу менен жылы берет окшойт да. Эми биздин айырмабыз бул Айтыш коомдук фондун өзүңүздөр билесиздер, Садык агабыз ачты. Бул меценат, бул киши жөн эле ачып койбостон финансылык, материалдык каржылоолорду өзү кылып турду. Ал эми Манасчы Саякбай ата коомдук фонду болсо, бул мамлекет тарабынан бир жакшы каржылоого, колдоолорго ээ болуп турат.
Биздин ал фонддордон айырмабыз бул жакта биз азыр материалдык эч кандай колдоолор мамлекет тарабынан же мамлекеттигиздеги меценаттар тарабынан эч кандай колдоолор жок. Биз алгач ушул баягы ордунан көч жылы берсинчи деген максатта ушул өнөрдү алып жүргөн, ушул өнөрдү сүйгөн, ушул өнөрдү аркалаган инсандар гана ошо коомдук фонд ачтык. Бул фондду биз элибиздин манасчы жигит азыр келечектин залкары жекте болот Самат Көчөрбаев. Кыргыз элинин дагы өнөрпоз ырчы жигити Токтобек Асаналиев анан мен Өмүрзак Кайыпов болуп 2016 ушундай фонд ачалы. Эми сөзсүз эле меценатты анан мамлекетти күтүп отура бербей ушул өнөрдү алып жүргөн киши катары дагы инсандар катары биз өз салымыбызды кошо берсек, мынакей сиз айткан жогоруда фонддор өнүгүп өсүп атпайбы, ошолор сыяктуу биз да бир өнүгүү жолуна түшөбүзбү деп 16-жылы Дастанчы коомдук фондун ачканбыз атайын мамлекеттик каттоодон өтүп. Ошол күндөн баштап аз молак иштерди кылып келатабыз Кудай буйруса. Бир гана өкүнүчтүүсү баягы туруктуу дайыма иш алып барууга бизде имаратыбыз жок. Ал эми имарат дагы башка жактарга кадимкидей материалдык колдоолор керек, имарат табыш керек деген чоң маселелер бар экен. Бирок ошо имаратыбыз жоктугуна карабастан керектүү андан ары карай кадам шилтей бере турган иштерди биз кылып атабыз Кудай буйруса. Бул дастанчылык өнөрү ошол манасчылык, акындык өнөргө канаатташ жүргөн өнөр. Ошолордон кем калбаган, ошолордон учугун улаган, катарлаш жүргөн өнөр деп билсек болот. Жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз. Бул дастанчылык өнөрү аркылуу биз коомду тарбияласак болот. Биздин басып өткөн жолубуз, биздин кыргыз элинин чыгаан инсандарынын басып өткөн жолу, эл жерди коргогон же болбосо дагы Кожо Жаш сыяктуу жаратылыш менен, табият менен таттуу мамиледе болуу сыяктуу тарбиялык мааниси терең чыгармалар камтылган. Биз ушул чыгармаларды албетте өнүктүрүшүбүз керек. Анан мен айтайын дегеним, чыгармачылык багытта гана биз азыр иштерди алып келатабыз. Бул дагы жаман эмес экен. Кудай буйруса, мына биздин ачылганыбызга 3 жылдын 100 болду. 3-жыл биз иш жүргүзүп атабыз. Буга чейин биз эл аралык колдоолорго татып, муну Кристенсен коомдук фонду эл аралык уюму колдоп бизди. Биринчи иш кылган ишибиз Кыргыздын 5 кенже эпосын, чоң кенже эпосты баштан аяк аудио деп айтып атпайлыбы эми, жаздырылганда үн жаздырылган вариантын кыргыз журтчулугуна тартууладык Кудай буйруса. Ал күнү бүгүнкүдө мына сиздердин алтын фондуңуздарга угулуп жатат. Эгер ошол угуудан өтсө, татыктуу деп тапса, ошо алтын фондуга алынат. Айтуучулар 5 кенже эпосты алганбыз. Ошого 5 гана кишини тандап алганга болот экен. Бул Кожо Жаш эпосын Самат Көчөрбаев аткарды. Кара Колботон эпосын дастанын Мээрим Карыпова аткарды. Кул Мурза менен Аксаткын дастанын Турдукан Сарбанова аткарды. Анан Жанышбай эпосын Улук Токтоболот Улуу деген жаш жигит бар, дастанчы, жакшы өсүп келаткан, ошол аткарды. Анан Курманбек эпосын мен аткарганга туура келди. Курманбек эпосын биз Элмирбек Иманалиевден суранганбыз аткарып берүүсүн. Эми жүзүндүү болсо айтып берет элем. Ал эми баштан аяк жаздырганга кичине мен ден соолугум туура эмес болуп атат азыркы убакта деди. Биз аны күткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок эле, анткени проекттин өзүнүн чектелген убактылары болот. Делборду. Ошол убакта жазылыш керек эле. Анан мен өзүм аткарганга туура келди. Азыркы күндө жогоруда айткандай, сиздердин алтын фондуңуздарга угуп атышат. Бирок
мындай сырттан кабардар болдум, бир экөөсү угулуп бүтүп ал фондуга өттү деген ойду айтып атышат. Эми Жакшы. тастыкталган вариантын дагы угарбыз. Жакшы. Ал эми андан наркы Кенже эпостарды алган экенсиз баарын айтып отурсаңыз. ооба, жалаң Кенже кенже эпостарды эпостар ошол алыпсыздар. боюнча болду. Биринчи проектибиз. Бул болсо Дастанчык фондунун портфолиосуна ушундай нерселер боло бергени керек да. Андан кийинки проектлерибиз дагы колдоого ээ болдук. 50 кыргыздын көлөмдүү чыгармалары. Терме, санат, ашыктык арман ырлары, кошоктор, ушул сыяктуу айтыштар, айтым күүлөр, күү чертилип келип анан коштолгон ырлар. Мына ушул сыяктуу 50 чыгарманы дагы Быйылкы жылданбы? Же жылы барбы ушул убакытка чейин деген? келерки жыл ушул маалда Кудай буйрса кыргыз элине тартуулайбыз деген ойдобуз. Жаздырылып жатат. Ал жаздырылып эле калбастан мунун дагы бир жакшы жери китеп кылып чыгарабыз. Китептин бетинде ошол табак, жастырылган табак, Бүгүнкү диск заманбап. чөгөрүлөт. Анан ким кандай аткарса ошол боюнча тексттер түпкүлүгү менен да бул баардыгы академиядан алтын фонддон каралып туура деген түпкүлүк деген варианттары тандалып алынып атат. Ошол биз жаздырган 50 чыгарманы. Анан ошол боюнча ким кандай аткарса ошол боюнча тексттер Бул түшөт. эми бизде айтылып келген ушул жанрдагы айтылып келген чыгармаларбы? Же жаңы жазылган? Көбү айтылып келген Негизги басым. чыгармалар. Негизги басым ошол эски нукта айтылып келген терме санат чыгармалар. Бирок арасына биз азыркы убакта дагы ошол илгерки баалуулукка, илгерки кыргыздын нукура түпкүлүктүү мотивтерине окшошкон азыркы убакта чыгарган терме санаттар, дастандар болсо, аларды да киргизүүгө туура келип атат. Мисалы болот. Киргизсеңиздер Мисалы болот. үчүн Жолболду агабыздын чолпонуму кирди. Элмирбек Иманалиевдин Чыңгыз Айтматов атабызды жоктоосун киргиздик. Өзгөчө сыяктуу. Ушул сыяктуу бир өзгөчө элдин алкоозуна, сүйүүсүнө ээ болгон азыркы убакта чыккан чыгармаларды да кошконго туура келип атат. Биз жалаң эле терме санаттарга менен чектелип калбастан, балким көлөмдүү ашыктык ырларга чейин барып токтолсокпу деген кыяста. Ошо чолпону Сиздерге тандоо эркин турбайбы? Сиз өзүңүздөр фонд чечесиздер. эркин эмес. Бул биз академиядан ал эмес. Мен айтайын дегеним Өмүрзак мырза, фонддун тиешеси жок. Силер өзүңөр фонд түзгөндөр тандайсыңар деген ойду айткым келет. Ооба. Жакшы. Бирок биз чыгарманы ошол фонддун гана учредителдери тандап албайбыз. Анткени академия науктан бизде Ал түшүнүктүү. комиссия Ооба. түзүлгөн. Ошолордун негизинде кылдат тандоодон Талдаого өтөт өткөрөсүңөр. дагы. Эгер биз эле тандаган болсок, анда бир жактуу болуп, биз гана туура деген чыгармалар ичине камтылып калышы мүмкүн да. Ал оюңуз туура. Мен айтайын деген ошол силерди каржылап аткан Кристенсенс фонду деп ойлодум эле да. Албетте бул жерде эми мындай чоң жанрды алып чыгып аткандан кийин ошол илимпоздор, илим иликтөөчүлөр, бул Сөзсүз. жанрда эмгектенгендер кошулуш керек деп ойлойм. Мисалы Жеңишбек Жумакадырдын деле бүгүнкү замандын агымы менен же Алы Туткучевдун бир санат термирлери бар да, бир кулактын кычуусун кандырып, анан бир сиз жогоруда айтып өткөндөй бир тарбиялык мааниси бар чыгармаларда. Ошондой чыгармалар камтылабы деген ойду келип турат да. Биз буларды эске алып атабыз. Бир гана маселе бар. Мен оюмдун аягына чыкпай калбадымбы? Жана тексттери түшкөндөн кийин анан ар бир ким аткарса ошонун мотиви, обону нотага түшүрүлөт да, ал дагы китеп бетине берилет. Демек бир китепте диск чөгөрүлгөн, тексти бар, анан ошол чыгарманын нотасы бар да. Бир маселе жаралып калат экен, эгер айтыш жана акындардын бир кыл айткан термелери бир эле обон менен айтылып калат да. Эгер биз бир обондон 5-6 чыгарманы аткарып карасак, анда нотага түшүргөндө 5-6 кишиники бир эле обон менен түшүп калабы. Ушундай талаш тартыштар азыркы убакта бар. Бир чечимге келебиз, Кудай буйрса иш жүрүп атат. Эгер макул болсок, 3-4 чыгарма макул ошол акындык ыргактарды ала берсин, бирок ким кандай аткарса ошол өзгөчөлүк менен түшүрүлсүн десек, анда ошолор кирет. Алы аткарган, Жеңишбек аткарган, Амантай аткарган чыгармалар кирип калат, бирок булар дээрлик бир гана акындык ыргак менен обон менен айтылып калышы мүмкүн да, нотасы бир болуп калат. Жок. Ошондо обон менен бир чыгарма аткарылсын, калгандары анда тура турсун. То есть
обон кайталанып нотага түшүрүлүп калбасын деген критерий кирип калса, анда арасынан бирөөлө аткарып калышы мүмкүн. Эми Ушуга окшогон тандоолор бар. Кеңеш аркылуу атайын комиссия, консультанттардын чечими аркылуу чечилет ушунун баардыгы. Эми мен дагы бир ойду айткым келип турат. Бүгүнкү күндө баягы заманбап жаптуу, заманбап бир техниканын күчү менен ошол чыккан китептер дагы, чыгармалар дагы баардыгы ыңгайлаштырылып, сиз жогоруда айткандай ошол күү жанрын алсак деле мына бир бетинде күү, экинчисинде нотасы, үчүнчүсүндө күүнүн тарыхы айтылып чыгып атпайбы? Булар абдан сонун чыгып Ошол аткан да, ошол чыгармалар. сыяктуу эле силер дагы жакшы ишти баштаган экенсиздер. Анан менде бир ой пайда болду да, бул дастанчылык, дастан терме өнөрүнүн жанрын деги эле бизге жеткирген ошол эле Токтогул атабыздын санат термерин алалы, же Барпыныкын алалы, же калктыкын алалы. Ошону бизге муңдурбай алып келген биздин көзүн көрүп калган залкарлар бар да. Ошол муунду өзүнчө камтып, мисалы үчүн Арайкан Шүкүрбековдун Жинди суусун алалы, же Кыз жигиттин термесин алалы, же Ашыралы атабыздын айтуусунда Карагыл ботом, Жаксаткын менен Кулмурзаны алалы. Буларды айтуучулар, дастанчылар чыгып айтышы мүмкүн, бирок алар өз жолу менен классикалык үлгү тигилердин айтуусунда калып атпайбы? Ошон үчүн буларды дагы камтып чыгарасыздарбы, же булар ушу фонд боюнча калып кетеби? Ушул критерий каралган. Булар фонд. Бул проект жазылганда азыркы убакта көзү тирүү, анан жаңы аткаруучулардын негизинде гана жазылыш керек. Бул мурдагы эле бизге улуу муундар таштап кеткен, ошолордун аткаруусунда гана кайра чыгарып бериш бул оңой олтоң иш да. Жок, жаңы муун тарбиялансын, ошол өнөр дагы учугун уласын деген багытта бул проекти ошону гана колдойт. Демек биз ошол залкарларыбызды Токтогул атабыз, Жеңижок атабыз, Ашыралы атабыздын улуу чыгармаларын азыркы күндө чамасы жетип аткан өнөрпоздор аткарыш керек. Бул кыйынчылыкка турат экен. Сиз жогоруда туура айттыңыз. Ошолордун деңгээлине жеткерип аткара турган инсандарыбыз барбы, жокпу? Мына ушул маселе. Эгер алардын деңгээлине жетпей атса, биз жетпей атабыз деп аткарбай коелубу? Же болбосо колдон келишинче аткарып турсак, андан ары өсүш болуп, балким ошолордун деңгээлине жеткизе турган келечекте, же болбосо алардан да ашырып ырдай турган муунду тарбиялай алабызбы? Ошон үчүн биз эгер чамасы жетпесе дагы бүгүнкү күндө ошону алдыңкы катарда аткарат деген инсандарды тандап атабыз. Жакшы. Сиз туура айттыңыз. Токтогул атабыз, мына биз дастанчылык боюнча кеп кылып атабыз. Токтогул атабызда баары камтылган. Ал киши дастанчы болгон. Ал киши комузчу болгон. Ал киши акын болгон. Ал киши куудул болгон керек болсо. Ал кишинин ичинде баары камтылган да. Азыркы убакта биздин аксап атканыбыз же дастан айтабыз, же комуз чертебиз, же аспап ойнойбуз, же ырдайбыз, ушул сыяктуу да. Бир гана багыт менен кетип атабыз. Анан дастанчы фондунун негизги өздөрүнүн көйгөйү, максатынын бири ушул. Келечекте мына мен жогоруда айткандай, ошол эле Токтогул атабыз сыяктуу, Калык атабыз, Алымкул атабыз сыяктуу баардык багытты ичине камтып алып кете турган келечекте жаштарды тарбиялоо. Эгер барбы азыр жаштар ошо фондко келип аткан жаштар, мен дастан айтат элем, мен ушундай кылат элем деп силер менен бир чыгармачылык кызматташта болгон инсандарды таап атасыңар. Эми Элич өнөргенчи дейт. Мен өткөндө бир эки инсанды жолуктуруп сизге да сунуш кылдым. Бир аябай чыгып келип анан баягы турмуш тагдыр ар кандай да. Күнүмдүк жашоо ар кандай жака барат, нукка барат. Ошентип калып калгандар экен. Үндүн коңурдугу, айтуу стили бир кезде ошол дастандарга кызыгып айтып чыккан экен. Өздөрү дагы ушул жанрга кызыгып жараткан обондор бар экен өзүнүн стилинде. Анан ошондой сыяктуу тартылгандар барбы? Сиз айткандай болуп, азыр сырттан келип ушул өнөрдү аркалабай калган инсандар келе элек бизге. Биз келсе карап көрөбүз, талапка ылайыктуу болсо сөзсүз биздин фонддун ичинде талим тарбия алып керек болсо кызматташууга биз даярбыз. Биз буга муктажбыз мындай өнөрпоздорго. Жакшы. Ал эми жаштар арасында бар, көп эле келип окуп атышат. Бир 15тен өтүп калды саны. Бирок мен айтпадым имаратыбыз жок деп. Бир айда бирби, 2 айда бирби, качан убактыбыз болгондо жолугуп, сүйлөшүп, анан иш аткарганга туура келип атат. Ал эми могу проектлер башталгандан кийин андан бешбетер убактыбыз жок болуп атат. Биз ошол бизде окуп аткан балдардын ичинен ылайыктууларын киргиздик конкурс катары. Ошол эгер туура деп тандалып алынса, ошолор өздөрү жаттаган терме санаттарын
көлөмдүү чыгармаларын четинен аткарып башташты. Эми бул эмнени айтат? Бул азыраак аз болсо да иш болуп атат дегенден кабар берет. Анан сиз айткандай ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет. Келип ушул өнөрдү аркалайын деп, бирок үй бүлөлүкпү, бир кандайдык турмуштук шарттары туура келбей, дагы бул жолдон алыстап кеткен уул кыздарыбыз бар. Бирок көч бара түзөлөт, аккан арыктан суу агат дейт. Бул өнөр дагы ошол айтыш, манасчылык, комузчулук, аспапчылык өнөрлөр катары бир жолго түшүп, келечекте чыган дастанчы өнөрпөз кыздар, уулдарыбыз чыгат деген терең ойдомун. Жакшы, рахмат. Оюбузду улантабыз. Өмүрзакаев бүгүн комузду колго ала келген. Сиз келгенде биз ырыкпасак болбойт. Ошентсе да мен азыр биздин Кыргыз радиосунун Facebook баракчасын көрүп жаткан инсандарыбыздын атын атап өтөлү. Кесиптешиңиз, таланттуу ырчы кызыбыз Мээрим Карпова бизди көрүп жатат. Жакшы. Гүлжинат Суранчиева деген кызыбыз биздин күйөрман көрүп жатат дагы. Макалат фондунан чыгармачылык ийгилик, бекем ден соолук каалайбыз деген жакшы каалоо тилек келди. Рахмат. Жийдуу дейт. Эми атын ар кандай коюшат эмеспи Facebook баракчада. Ден соолукта болуңуз Өмүрзак байке деген жакшы каалоо тилек келиптир. Бар болуңуз. Байланышка чыгыңыздар. SMS билдирүү, суроо сунуш болсо SMS билдирүү жазып, түз телефонго байланышка чыгыңыздар. Ырыксак кандай болот? Жакшы болот. Ошол дастан термелары жөнүндө сөз кылып калдык. Балким ошол кыскартып бир же өзүңүздүн репертуарыңызда санат термелерди аныктайсыз. Жакшы болот анда. Өткөн замандын залкарларынын чыгармаларын аңнардап берейин. Жеңилбеген жеңи жок деген атабыз болгон. Бул аял заттын сулуулугун ушул Көксулуу апабыз аркылуу кыргыз журтчулугуна даңазалаган экен. Мен бул чыгарманы жеке ошол Көксулуу апабызга таандык деп ойлобойм. Бул жалпы мына сиз барсыз ошонун ичинде. Аял затына. Жалпы кыргыз аял затынын Жакшы. даңкын, улуулугун даңазалаган экен. Мен кыскараак кылып Жакшы болот. Aşıkmın sizdey perige, aytalbam sırrım demigen adamdı munça kıynavay aytırvay bilsen emine. Kızıkam sizdey perige, kıynalam çındap demige, kişini munça çurkatpaydı ki kıynavay bilsen emine. Gülgünde gülgün gümüşün, gülgünde kızdın güldüsün, güyüt kötüşüp cürüşüm, gülgünüm açıgım üçün. Güderim takır üzgüm çok, güygüzüp süyüm ütün, cark etsen gülgün doy gümüşün, caydarı kızdın doy güldüsün. Calınga düşüp cürüşüm, calım açıgım üçün, canımdan astı çıktım çok, oldu can kızıp süyüm ütün. Ay yüzlü betin nur çalıp, hazilin oynasam aylımda jatpamsın çalıp. Altınım çaçkan jarıktan aylanam görkö kurçalık. Aşıktık içtin ayınan ben azaptı tarttım doymunçalık. Gün yüzlü betin doynur çalıp, gülgünün eske düşköndü men günügö jatpayım doytun çalıp. Gülgünüm çaçkandı jarıktan jegüngödür görkö kurçalıp. Kızıktın işi kurusun degin on ele tarttım munçalık. Görüşkön günüm saltanat, görküngden ay gün jaltanat, görkömüң jandoy köksötüp kömököydüm baltamat.
Görünbey ketsen göksulum könöktөp көздөн жаштанат. Жолуккан күнүмдү салтанат, жогортунай күндөй жалтанат. Жодураган келбетиң мен жол карап тарттым көп азап. Жолукпай кетсең көксулум, олдо жоргуң эстеп жаштамат. Бали. Ажарың жанды сусаткан, атайын келдим узактан, айперим туура түшүнүп акылың менен узатсаң. Көркөмүң жанды сусаткан, көргөнү келдим узактан, көксулум туура түшүнүп мени көңүлүң менен узатсаң. Бете келүү да белдейим, белги берип чакырсаң сенин белгиңе кантип келбейин. Көбүргөндү жердейим, көңүлүң менен чакырсаң сени көрүгөлө неге келбейин. Калкымдан чыкса көп сулуу, калем кашкара чачтуунун калтары сенсиң көксулуу. Кара жага акынга канчалык айтсаң эп сулуу, элимден чыкса дой көп сулуу. Эндиксиз сулуу кыздардын эркези сенсиң көксулуу. Энчиле бергенду табият, эс акылы төйтөп сулуу. Эптеп айткан акынга жең, эки күнөң айтсаң эп сулуу. Бали. Аябай сага жарашкан, ак седеп таккан чыптамаң, ак көнөкчөң келатсаң, ак кудай көлдү купкана. Адамда жок сулуулугаң арнаган экен, кудурет атайла берип бүт сага. Көйкөнүп сонундой жарашкан, көкседеп таккандой чыптама. Көк шайы көйнөк кийинсең, көгөрдөк көлдү купкана. Коштогон экен кудурет, олду кош колду берип бүт сага. Бали. деп токтобой ырдап рахат алып, өзгөчө бир дем менен уктум. Рахмат, өркөнүңүз өссүн. Асел Калканова сизге каалоо тилек жазган экен, окуп өтөлү. Акылы артык, тили да күлүк, сүйлөө маданияты жогору, туубасы психологдук бийик сапаттарга кылдат, сынчылык күчтүү өнөр ээси Өмүрзак агай сизге сыйырмак. Ой, бар болуңуз. Сөз эмес белем. Аселайым, бар болуңуз. Быйылкы сизге арналган сөздүн алды болду окшойт. Өтө көтөрүп таштадыңыз, бар болуңуз. Жумагүл Канапияева, баракелде Өмүрзак, үнүң керемет, ден соолук, ийгилик каалайм, бар бол дейт. Чоң рахмат. Кубан Бейше уулу, саламатсыздарбы? Өмүрзак ага, саясат жөндөрлөргө кандай карайсыз? Ошондой ырлардагы жашаганга акысы барбы? Менин Кыргыз радиосунда бир суроом бар. Сагынбек Момбеков ырлары алтын фонддо барбы дейт. Андан кийин чогуу жооп берели. Өмүрзак мырза, Эрилбек Мелис уулу, саламатсызбы? Кыргыз радиосу конокко келген Өмүрзак байкеме суроом. Олжобай менен Кишимжан дастанынан башынан толук радиого кайрадан жаздырып койсоңуз дейт. Андан кийин Кубанычбек Сакиев, Бали дейт. Мага кошулуп коштоп отурган экен Кубанычбек мырза. Бар болуңуздар. Амансыздарбы? Өмүрзак ага, Өмүрзак агамдын талантына таазим дейт. Байланышка чыккан эки угарман барбы? Өмүрзак мырза кабыл алалы, уюлдук телефон менен чыгып аткан окшойт. Анан СМС билдирүүлөргө жооп берели. Сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсыздар. Өмүрзак байкеге ден соолук каалабатпыз. Анан концертиңизди качан бересиз? Суроо менен. Бериңизчи, мен да берейин деп атам. Ден соолук бар кезде берейин деген оюңуз барбы? Жакшы. Рахмат. Экинчи угарманды чогуу кабыл алалы, Өмүрзак мырзанан чогуу жооп берели. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Кутмандуу Күнүңүз менен баарыбызга тең болсун. Рахмат. Мен жакшы көргөн сүйүктүү Кырчыңыз. акыныбыз келиптир. Мен ушул долбоор аябай кеч чыгып атабы деген оюм бар да, Чынара. Туура айтасыз. Мына 28 же 30 жыл болуп баратат, ошого чейин биз ойгонуп турубуз го. Ким чыгып атат бизге байланышка? Бишкектен Чынар. Бар Саламатсызбы? болуңуз, бар болуңуз. Аябай күйөрман эжеке. Анан кийин эмечи жанагы кандай десем, жанагы Казыбектин казалынан кичинердап берсеңиз, эгерде убакыт болсо, тиги эме жетсе да, убакыт жетсе. Жакшы. Сизге деген мен аябай ден соолук, ийгилик каалайм, чыгармачылык, мындай дастанчыларды деги биринчи алып чыгып атышат. Деги негизи. Бардык жагынан. Эми ишиңиздерге ийгилик, мындан көп дисклер жазгыла. Рахмат. Аман болуңуздар. Кулдук.
Сиздин сөзүңүздө жүйөлүү болуп атат. Ооба, бул дастанчылык өнөр боюнча алгачкы колдоолор, алгачкы иш жүргүзүүлөр ушул биз болуп атабыз. Биздин дагы жогоруда айтпадым, материалдык базабыз жок. Болгону гана өнөрдү алып жүрүүчүлөр ушундай эл аралык фонддорго ар кандай проектлер жазып, ошол проектлердин негизинде ишибизди жүргүзүп атабыз. Биз биринчи мамлекеттен бул өнөргө тууралуу жардам сураштан мурда ушундай портфолио жазайлы. Биз биринчи эмгек кылалы, бир алгачкы кадамдарды таштайлы. Андан кийин балким министрлигибизге барабызбы, кандайдыр бир мамлекеттеги меценаттарыбыз болобу, же болбосо жалпы эле мамлекеттеги жетекчиликке биз портфолиобузду алып барып кайрылсак кичине туура болобу деген негизде алгачкы иштерди биз өзүбүз жүргүзүп атабыз. Анан келечекте мамлекетибиз дагы, министрлигибиз дагы көңүл бурат деген терең ишеничтебиз. Мен Кубан Бейшен уулунун суроосуна жооп берип коеюн. Анткени бизге таандык суроо экен. Өмүрзак мырза, Сагынбек Момбеков ырлары алтын казынада барбы дейт. Сагынбек Момбеков байкенин 1-2 ыры бар. Анан кийинки ырларын албетте алып келелек. Анан эми бул Кыргыз радиосу жан дүйнөнүн азыгы, Кыргыз радиосу жалпы журтка руханий байлык тартуулаган көөнөрбөс мурастардын кенчи дейбиз. Анан көөнөрбөс мурастарыбыздан биз саясаттан алыс радиобуз. Андыктан эми саясатчылар билсин, баягы эмнени сойсо да казапчы сойсун деген сөз бар го. Анан ал саясатчыларга биз алысыраак радиобуз. Ошон үчүн бизде жалаң ушул жан дүйнөгө гүл азык боло турган лирикалык маанайдагы эл жерди коргогон, мына өзүңүздөр көрүп атасыз, руханий байлыктын туу чокусу болгон манас эпосунан тартып, мына бүгүнкү биздин эстрада жанрында жаш өсүп келе жаткан жаштардан бери дагы ушул Кыргыз радиосунун алтын казынасынан иргелип фондко өткөнү анан эфирден берилет. Анан сизге суроо келди. Олжобай менен Кишимжан дастанын кайрадан толук жаздырып койсоңуз дейт. Сурооңуз жакшы суроо болду. Мына биз азыр жогоруда айтып аткан проекттин ичинде бар. Ошого биз ушу Олжобай менен Кишимжан дастанын киргизгенбиз. Азыр эми аны баштан аяк жаздырганда 3-4 сааттан ашып кетет экен. Ошон үчүн баягы кайталама ой болгон жерлерин, анан көпкө чейин узак бир сүрөттөөлөр айтылган жерлерин кыскартып айтайын дегеним, окуянын жүрүшүн үзбөстөн баштан аяк чагылдыра турган мазмунун сактап, бирок көлөмүн кыскартып бүтсөк, анан Кудай буйруса жаздырып баштайбыз. Анан ошонун аудио варианты жаздырылат албетте. Кудай буйруса колуңуздарга тиет деп туралы. Алар бүткөндө дагы мына сиздин тилеңиз орундалып, ушул Кыргыз радиосу аркылуу балким эфирлерден угуп каласыз. Ал эми дагы жогоруда бир суроо болду, жеке концертиңиз деген. Мен ушул концерт берүүм иттин доолдой тиктирем деген бир немеси бар эле, ошондой болуп атат. Мен ойлонуп бир аракеттерди кылам, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип атабы, же мен өтө чечкинсиз адаммынбы, кандайдыр бир себептер менен жеке концерт берилбей келатат. Кудай буйруса, жыл жаңырса кийинки жылдын ичинде жеке концертимди берип калам деген жакшы ойдомун. Жакшы. Саламатсыздарбы, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, ийгилик каалайм дейт Союзбек Жумабаев. Рахмат сизге дагы. Чынара Жумакулова, баракелде, өнөрүңүз өркүндөсүн. Сизге ченден соолук, ишиңизге ийгилик. Ырларыңызды, үнүңүздү тажабай угам дейт. Дайыр укпайлы Өмүрзак мырзанда. Жакшы болот. Байланышка чыккан угарман бар экен, кабыл алып коеюн ургалы. Угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсыңарбы? Күнүңүз менен. Кыргыз радиосу сиздин ишиңерге ийгилик каалайм. Өмүрзакка ден соолук, ишиңизде чыгармачылыгында ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Анан бир суроом жана Жолболду Албаев байыбынын жана Жеми жок атанын балам жок деген ырын неметти го, ошол репертуарында барбы деп сурайын. Жакшы. Бишкектен атындары. Рахмат, жеке рахмат. Мен репертуарымда болгон, бирок акыркы убактарда ырда элекмин аны. Анан азыр балким эфирде балким кичине адашып калышы мүмкүн. Бул көлөмдүү чыгарма болгон үчүн кичине иштеп коюп келишим керек эле. Алтын фондунан мен аткаруумда уксаңыз болот. Радионун алтын фондусунда бар. Гүлнара Өмүрзакова деген татынакай кызыбыз сизге чыгармачылык ийгилик каалады. Бар болуңуз. Фарида Тикулова дейт, салам Кыргыз радиосу чынары жагандай сиз рахмат. Фарида сизге да ийгилик. Өмүрзак аке сизге ден соолугу ийгилик каалайм, аман болуңуз, бактылуу болуңуз. Токтогулдан Токтоган эжеңиз чоң салам айтып жатат дейт. Бар болуңуз Токтоган эже. Ыргалы
Сиздин репертуарыңыз өтө бай, элдик классикага айланган, ал эле эмес Атай Муса атабыз сыяктуу залкарлардын классикага айланган ырлары бар эмеспи? Бир жакшы чыгарма сизден болсун. Анда мындай кыскырлардан ырдап берейин. Дагы өткөн заманыбыздын залкары болуп калды Ашарал деген атабыз, Ашарал Айталиев атабыз. Ошо кишинин керемет чыгармалары бар. Ошонун бири Жылкычынын ыры деп аталат экен. Адилет Артыкбеков, Марат Сейдалиев болуп калчубуз го демейбиз. Үчөөбүз кошулуп алып. Asıl bir tukumay mingenin salkın jaylo жүргөнүң эриктим жылкың ай кайтарыба кайдасың келча сүйгөнүм Бале. салып жайлоң оюнда шараккан суунуна боюндай кымыздан ичсең ай агай деба кол чанач болсуң агодуңде Бале. солу бир төрдө жайгылып бош кезде жоргуңа салдырып чары чаган кездең ай салсага чалыккан аттыңа чалдырып Әле. ыры калса желгең ай жалбырап ыргышта бүркүт аргымак тамыкпа келет деген сиваң ай карайт көктөн жалдырап Бале. Eli bergen mal deyi tapşırıp Elesi güçtü yaşçılık Caylığı bir genay baratsağa Canaşan atçana bastırıp Men жылкычы сен чабан кыйкырып тодон үн салам өлкөбүз үчүн иштейлиң ай өркүндө өссүн гүл заман өлкөбүз үчүн ай иштейлиң ай өркүндө өссүн гүл заман Бале, мен эмес бекен. Керемет чыгарманы, керемет ыр чаткарды Өмүрзак ушундай тунук үнүңүз менен, бир токтогон мүнөзүңүз менен Кудай таалам өнөрдү сүйгөн пендесине берет дейт да, Кудай сүйгөн пендеси. Бар болуңуз, рахмат. Гүлнара Өмүрзаковадан кийин бир кызыбыз жазып атат. Фарида Итугулова дегенибиз кыз экен. Гүлнар досумду туулган күнү менен куттуктап коюңузчу суранам, алдын ала рахмат дейт. Гүлнар? Мен Гүлнар Өмүрзакова же Гүлнар башка билбейм, бирок куттуктап коюңуз. Кандай болсо да Гүлнар айым, бар болуңуз. Бул туулган күн деген керемет күн, анткени сиз жарык дүйнөгө пенде катары жаралгансыз. Эч нерседен кем болбоңуз. Өмүрүңүздө баскан жолуңуз жалаң ак болсун. Кара сызыктар жок болсун. Нурзада Кубанычбекова, талантыңызга таазимдейт, сонун ырдайсыз. Бар болуңуз. Кошулам Нурзада. Фарида Итугулова, бали үн эмес бекен дейт. Чынара Жумагулова, бали. Фарида Токтогул атамдын арбагы колдосун. Эдилбек Мелис уулу, Өмүрзак байке, жооңузга чоң рахмат күтөбүз. Кейжи Кеңешова, Кутмандуу күн Кыргыз радиосу, Өмүрзак азаматсыз кереметтүү үндүн ээси. Бар болуңуз Чынара, сизге ийгилик. Сизге да рахмат Кеңешова.
Кейжи дейт, Рамис Жолдошев өрүк зарга кетели деген ырда тап бергилечи суранам алдын ала. Салам Кореядан силерге дейт. Ой, бар болуңуздар. Андан кийин Шеремат Орунбеков, Азаматсың Өмүрзак, Көксулуудан 1-2 шиңгил таштап койсоңуз сонун болмак ий керек. Сиз бизге кечигип кошулуп калган окшойсуз. Өмүрзак мырза жаңы эле ырдап бүттү. Көксулуудан да бүтүп койдум эле да. Мадан Асанакмунов, ооба, айла эле жок болду, аябай жакшы ырдадым. Мадан сага кошулам. Көксулуу ырдап бериңизчи дейт. Сиздер кайда жүрдүңүздөр? Жаңы кошулдуңуздарбы? Жаңы эле ырдап бүттү. Мадан Асанканов сурап жатыптыр. Өмүрзак мырза, мындай мен кээде сизди көрүп мындай толкунданып же бир ойго түшөм да. Анткени күлүп атканыңыз деле, кубанып атканыңыз деле, кубанбаганыңыз деле баары бирдей жүрөт да сиздикичи. Токтоолук, салмактуулук бардыгы эле ушурда. Кээ бир киши мына мисалы мен сиздин ырыңыздан аябай толкундадым да. Кубанып атам өзүмчө, күн жакшы өтөт экен деп. Кудай буйрса. Ушундай бир элге ырдап атып деле бир эзилип жыргабайсыз да, бул мүнөзүңүз кандай мүнөз өзү негизи сиздин? Билбейм, элге ошол токтоо көрүнөт экен, элдер ошентип айтышат. Мен өзүм бирок өзүмдү мындай жеңил желпи жүргөн киши катары сезем өзүмдү өзүм. Анан эми өзүңдү өзүң эч качан билбейсиң, балким эл айткан туурадыр. Дайыма токтоо бир эмени мүнөздү көрөм да. Бул жакшы сапат албетте. Токтоолук жакшыбы? Токтоолук албетте жакшы. Анан бирок ичке көп нерсени катпай сыртка чыгарган жакшы деп коет го психологдор. Ден соолук үчүн, Ден соолук үчүн жакшы дейт. Анан бул чыгармачылыкта эми сиздин чыгармачылыгыңызды дайыма ушул Кыргыз радиосу жакындан билип, угармандарга жалпы жеткирүү үчүн тартуулап келебиз. Анан ошентсе дагы бир жаңылыгыңыз ушул болду. Фонд ачып, чыгармачылыкта жүргөндөн кийин 2 тизгин 1 жыл бир дейт. Азыр күлсө күлкүгө, ырдаса ырга тойбой турган учуруңуз. Анан бир жакшы саамалыкты тартуулап, кайсылыр бир мезгилде бүгүн баягы 3 эле төкмакын калды, 4 эле төкмакын калды, андан кийин ким чыгат деп турган учур болбоду беле? Ошол сыяктуу ушул дастанчылык өнөрдү жандырып, анан бир жадыраган болгондо да бир ушундай таланттуу, козу карындай кылып таланттуу дастанчыларды алып чыксаңар, бул кыргыз музыкасына сиздердин кошкон чоң салым болот эле. Чачке Исмаилова деген бизге видео жиберди, ал видео чыкпай калды, бирок рахмат айтабыз. Анан мындай лирикалык ырлар дагы бар репертуарыңызда. Бул репертуарды тандоо ырчуу үчүн бир чоң сыноо сыяктуу сезилет экен. Ошолор элге жетип, ошолор менен элге таанылып, ошол учурда ошолор менен элди аласыз өзүңүзгө. Ошол элдин арасында сиз жашап каласыз. Репертуарды тандоодогу сиздин чеберчилигиңиз? Мен репертуарды көп өткөнгө такыр аракет кылбайм да. Болгону мага жаккан чыгармалар менен азын-улак иштей берем. Анан ошолор менин репертуарыма кирип калат экен. Мен репертуардын өзөгүн сиз өзүңүз айткандай жогоруда терме санаттар, айтыштар, ушулар түзөт да көпчүлүгүн. Ал эми сиз айтып аткан могу лирикалык ырларды, элдик чыгармаларды ошол мен аткара ала турган мүмкүнчүлүгүм бар чыгармаларды, анан мен көңүлүмө жаккан ырларды гана мындай эл арасында акырын ырдап коем. Анан ушундай сиздер эфирге чакырган убакта, бир кандайдыр инсандар суранган убакта мен ырдап коем. Демек, мен ырдап аткан чыгармалар мен тандаган чыгармалар, мени тандаган чыгармалар эмес деп ойлойм. Мен тандаган чыгармалар. Ошон үчүн мен лирикаларга көп кирип, көп репертуарыма киргизип отурбайм. Өзүңүзгө жаккан учурларда гана ушуларды ырдайм деп анан ырдап калган учурларым бар да. Өмүрзак мырза, биз угарман көрөрманды сыйлайлы, анткени алыскы Швециядан бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, Аман Казакбаев дейт. Швециядабыз дейт, бизде саат 8:30 болду, жумушка бара жатам. Жакшы бир ырыңызды ырдап берсеңиз, алдын ала рахмат бергилишкен экен. Кореядан суранып жатабыз, ырдап коюңузчу дейт. Рамис Жолдошев. Ошондой эле Айнаш Дүйшөева, Өмүрзак сага бакыт каалайм, Чанара сага тунук эфир. Рахмат. Алыскы биздин Швецияда жүргөн, Кореяда жүргөн, деги эле чет элдерде жүргөн жалпы боордошторубуз аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ошол жакта дагы ушул кыргыз элине жардамын тийгизсем деген бир жакшы тилек менен жүрсөңүздөр керек. Ишиңиздерде ийгилик болсун, өзүңүздөрдө ден соолук болсун. Азыркы ырдалчу ырды мен ошол жигиттерге арнайлы дейт элем. Кандай дейсиз? Бар болуңуздар. Мекенден алыс жүрөсүздөр, ар кандай кыйынчылыктар болот. Ошол кыйынчылыктар сиздерге тоскоолдук болбосун, ошолорду ашып жеңиңиздер. Сапарда жүргөн адамдын тилеги эң кабыл болуучу тилектерден экен. Ошол тилегиңиздердин баары кабыл болсун. Сиздерге чоң рахмат. Ошо мекенибизди унутпай, мекенибиздеги болуп аткан берүүлөрдү угуп атканыңыздар үчүн. Анда ушул алыс жакта жүргөн мекендештерибизге арнап бир чыгарма ырдап берейин.
Атай атабыздын күйдүм жок деген чыгармасын ошол кинода аткарылган текстер менен ырдап берейин. Жакшы болот. Güydüm bir gana güydüm da güydüm çok İyi. güydüm bir gana desem de tütün yok yüreğimdün başından oy ha güydüm acı görüdeydi ey bütün yok hey. Sanamdan gana çıkmaydı yanım sarsam algana ciddudu nağım sabrım boşovi özüngdün oy ağan tema sağınsam kandaydı kılamın Karekten gana nurumda tökülüp kat katlap gana sanamdım örülüp kaygıga saldın iyi kara göz oy ağan tema kartagan gezden görünüp Meken dep kana çıkkanda kayberen melcigen kana biyikti cay belen menetin aldı yüreğin oy hagan tema men boyduk gezden kaydelen Jalan kıçkana geldi tapsa da canıma kana kılıça çapsa da Jaltanbay varami ölüm göğoy sen için jalındın utkona jaksa da Böyle. Ay Бәле. Күндагы кызыл суганды ыр жүрөккө да жетти. Үйүңүзгө береке. Үйүңүзгө береке дейт Рамис. Кореядан угуп атат. Аллах бейиштин төрүн берсин сизге. Бар болуңуз Рамис мырза. Өмүрзак мырза. Бул чыгармачылыкта жүргөн жигиттер айрыкча бир мекемеде иштегендер. Бүгүн эми байгыл жашоо турмуш ар кандай кыйынчылыгы да бар, жеңили да бар дегендей. Анан баягы эстрада жанрында жүргөндөр той топурга барып кичине капчыгы жакшыраак. Анан кыйынчылыктарды жигит үчүн жеңип чыгуу кыйын болуш керек. Материалдык жактан деле. Мен материалдык жакты көп көксөбөйм. Мен бир нерсеге ишенем. Мээнетти жалпактап коет. Дөөлөт тоголоо экен да. Сөз эмес Эгер экен. дөөнөттү кармап калбасаң, ал кулан тегелен тоголоң кетип калат экен. Ал эми мээнет кылып койсоң, бул жалпак экен, ошол мээнет кылган жериңде турат экен, качпайт экен. Качан болсо ошол жерден алып пайдалана бергенге болот экен. Мен буга абдан ишенем ушул нерсеге. Эгер сен талыкпастан эмгек кыла берсең, Кудай Таалам сага берип койгон ырыскы кайдан жайдандыр бир келип турат. Мен азыркы күндө кийимим жыртык эмес, курсагым ач эмес.
мына ушул нерсеге мен топук кылам. Жакшы жооп болду, анткени ушул жигиттер деле айрым учурда айтып калат го. Анан эл сыяктуу бир айрым инсандар сыяктуу этажда үй салганды, анан машинанын жакшы маркасын мингенди мен жактыра бербейм. Ачык айтып койсом, мен автоунаасыз жүрөм. Карапайым элдер менен чогуу коомдук транспортто жүрөм да. Бирок мен көксөгөн ишимди алымдын жетишинче аткарып келатам. Азаматсыз сөз эмес бекен, ийгилик. Ушундай топуктуу бололу, топуктуу болууну үйрөнөлү, жакшы сөз айталы, жакшы сөз айтууну да үйрөнөлү дейт элем. Нурзада Кубанычбекова жазып атат: Элзарич экөөңүздөр ырдаган коштошуубайсың уккандан тажабайм дейт. Рахмат, бар болуңуз. Өзүңүз ырдасаңыз болобу, жалгыз дуэт болуп аташ керек. Жакшы экен. Анда бир программага чакырат экенмин экөөңүздөрдү. Дуэт ырлары да сонун аткарасыз. Жүрөктөн сызылып, жүлүнү тепчип өтүп, жан дүйнөнү аралап кетет. Арыбаңыз. Коштошуубайсы сыяктуулардан аткарып бериңизчи. Чынар эже сизге тунук эфир. Рахмат Нурзада. Салам мага. Курманбек дастарын жибере аласызбы сураныш дейт Рустам Ажыбаев. Бул Кореядан жазып аткан жигит беле. Же кайдан жазды эле? Бул Курманбек дастаны ушул алтын фондуга каралса, андан кийин анан ушул алтын фондудан уруксат болсо, балким сиздерге биз жөнөтө алабыз. Азыр алтын фондусуна каралып атат радионун. Кыздар ыр суранып атпайбы, жакшылардан ырдап бериңизчи деп. Жетишебизби? Жетишебиз, убакыт бар. Угарманда бар, угарманды да алабыз. Сиз ырдап да жетишесиз. Сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат. Сиздерди угуп өзүнчө бир толкунданып, жүрөгүм толуп кеткен. Жакшы. Туура айтасыз. Жарымым дейт. Сага чынары чоң рахмат. Рахмат. Ушундай күчтүү, үндүү кыргыздын көкөлөткөн жигиттер, кыздар чыга берсин. Өмүрзакка дагы албан ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Үй бүлөсү менен аман эсен болсун. Комузун колуңан түшпөй эле жаркырап, токтогулдай болгон, атайдай болгон эң күчтүү жарандардан боло бер. Мен болсом чынара Качкын Байкеңдин келинчеги болом. Качкын Асылбековду да чыгарып жүрбөйсүзбү? Мен күнүгө угам силерди. Рахмат эжеке. Биринчи программага чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Ишиңерге ийгилик, синтип эле элди жаркыратып чыгара бергин. Рахмат эжеке. Рахмат эже, сизге дагы рахмат, ыраазычылык. Качкын Ашырбеков деген бир мыкты байке бар. Өтө жакшы ырдайт. Жогоруда биз айтпадыкпы, айрым бир себептер болот экен ушул жагдай менен чыкпай калган кишилер деп. Бир өзгөчө Асанкалы Керимбаевдин, Түгөлбай Казаков агайларыбыздын ырдын бир кыяпатын таабырдаган жакшы ырчы, ошол кишинин жолдошу чыкты окшойт. Тыйымкан Илебаева эжекең бизди көрүп жатат. Элмира Калдарбекова: өмүрзак чыгармачылык ийгилик каалайм. Азамат бар болчу, Нареже тунук эфир дейт. Рахмат Элмира, сага дагы ийгилик каалайбыз. Күмүш Ражапова: талантыңызга таазим, ден соолукта болуңуз дейт. Чоң рахмат. Бүгүнкү кабыл тилекин баары кабыл болсун. Жакшырдан бир дагы жанжыргатып ырдап коюңузчу. Сиздер угуп жаткан Кыргыз радиосунун күн чубак программасы. Мейманыбыз маданияттын мыкты кызматкери Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын эл ырчысы СТВ тобунун солисти, көп кырдуу талант Өмүрзак Кайыпов болууда. Жамалың толгон жай белең, же жайда тиген ай белең. Жылт этип бир жол көрүнбөй, 20 жыл мурда кайда элең. Жылт этип ай бир жол көрүнбөй, 20 жыл мурда кайда элең. Ömürdü sürüp ömürdey, ötmökmüş tolup tögülbey. Oynadın nege yaşınmak, 30 yıl murda görünbey. Oynadın ay nege yaşınmak sen, 30 yıl murda görünbey. Saçımdı kıro çalganda,
жак түштөн оп калганда өзөкөңө сыгырт салып өзүң да калдың армандай өзөкөң ай сыгырт салып өзүң да калдың армандай Mezgilder öttü çınında Men aytkan sözgö kıyılma Şeketim geçirgan ten Sezimdin aldı kıyınday Şeketim ay geçirgan ten Sezimdin aldı kıyınday Seketim ay geçirgan deyin ay Sezimdin aldı kıyınday Керемет чыгарма болду, рахмат, баарыбыз буйдук. Кадимки Залкар атабыз Есенгул Ибраев атабыздын сөзү экен. Бул ушул өмүрүнүн балким акыркы күндөрүндө жазылгандыр. Керемет чыгарма. Адамда ар кандай туюм сезим болот. Эгер бул кишинин жаш кезинде жазса дагы башкача болот беле. Бирок мага тексттеринин мааниси ушунчалык жакты. Бул текстке биздин азыркы дагы чыган композитор агаларыбыздын бири Жумакадыр Ханметов агабыз обон жаратып коюптур. Бул балким мен жеткире албай атам. Бул негизи эл арасында ырдалса абдан жүрөккө жетчү жакшы чыгармалардан да. Сиз жеткире албасаңыз билбейм ал сөздү. Өтө керемет чыгарма болду. Чын эле текстти муюп ушунчалык бир аткаруучулук шеберчилик, чын алганда аткаруучулук шеберчилик, сиздеги ырдоо техника, сиздеги ошол улуу муун менен азыркы муундун аткаруучулук шеберчилигин айкалыштырып жүргөнүңүз бир өзгөчөлүк. Анткени жана ой ий деген созулбалар бар эмеспи? Бул Атай атабызда, Муса атабызда, андан кийинки муунду алып карасак биз көзүн көрүп калган Асек Жумабаев аталарыбызда өзгөчө орун алган. Өзгөчө орун алган ошол ий деген созулмалар ырдын көркүн, айрыкча кыргыздын нукуралуулугун бир өзгөчөлөп турган ыкма да. Бул ыкма өтө сизде күчтүү орун алган. Үнүңө береке дейт. Эми Мадан Асанкуланов жазып жатат, окубасам болбойт го, Тарын каласын ала жат дейт. Кутубек Абдуллаев, талантыңызга таазим Өмүрзак аке, ар дайым ден соолукта болуп, чыгармачылык ишиңизде ийгиликтер болсун. Эл жырчысы эстебиз тобунан жаңы концертти күтөбүз, Ош шаары дейт. Буйруса. Дагы бир жигитибиз жазып атат, Курманбектин толук версиясын кайдан таап уксак болот, сураныч айтып коесузбу дейт. Ооба, Курманбек эпосунан биздин Залка талантыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Тууганбай Абдиев атабыздын бир атайын түрмөк кылып жазган бир 3 сааттан ашык версиясы бар экен. Мына уксаңыз болот, ар бир жуманын 5-күндөрү мен өткөн жумада берип баштадым. Ушул Курманбек эпосунан үзүндүлөрдү ал киши бир ортосундагы эпизоддорду гана айтып бөлүп жаздырган экен, толук версияны жаздырган экен да. Ушул өмүрүнүн акыркы жылдарында жаздырды эле, Атайын комузун көтөрүп келип. Ошондо толук версиясын таптыңыздар. Ошол 3,5 саатта экен жалпы. Ошол 3,5 саатты берип баштадык. Ар жуманын 5-күнү күндүзгү саат 15:40 болуш керек. Мен onu эгерде эсимден чыгарбасам, ушул 3-тün айланасында 4-тün тегерегинде кетип атат. Ошол агайдын айтуусунда толук версияны беребиз. Андан башка Роза Аманова дагы бир кезде ушул Курманбек дастанын эпосун өтө көп бир айтты эле. Ал кишинин балким өзүндүк архивинде бизге да канча-мынча өткөнү бар. Анан эми Дастан терме фонду ачылды. Ушул фонддон күтөлүбүз, Кудай буйрса толук версияларды. Жаздырып койгонбу, сиздерге алып фондуга каралып атат. Анан өтсө балким сиздер да берип баштайсыздар. Керемет ыраазычылык. Ага талантыңызга миң ирет таазим, алкыш сизге. Ага өзгөчө стилдеги өзгөчө үн, кыргыз маданиятынын багына аман болуңуз дейт. Чоң рахмат. Окуучулар, өтө көп бүгүн Facebook баракчабызга каттар келди, жакшы каалоо тилек билдирилди. Баягы жакшы деген сөз жакшы Өмүрзак мырза, абдан жакшы каалоо тилек болду. Каалоо тилектин бардыгы кабыл болсун. Угармандарга, көрөрмандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз ушуну менен жакшы сөздөр менен Кыргыз радиосунун бүгүнкү күн чубак программасы
программасын аяктайбыз. Мейман уста дагы бир ирет эсиңиздерге салалы. Маданияттын мыкты кызматкери Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын эл ырчысы эстебес тобунун таланты, көп кырдуу талант Өмүрзак Кайыпов болду. Программаны мен Чынара Айтугулова алып бардым. Режиссерлук пультта кызмат кылган биздин таланттуу жигиттерибиз Адилет Тартыкбеков жана Марат Сейдалиев болду. Биз менен бирге Кыргыз радиосун толкундоңуздар.